Ey Muhammed deydi, dünya mülkü kızıgı, күнөөлөрдүн эң чоң экендигин, жеке башын гана жакшы көрүүнүн өзү да чоң күнөө иштердин катарына жата турган билбейсиңби? Шайтан айтат, менин де 70.000 балам бар дейт. Шайтандын 70.000 баласы бар. Ар бир баласында 70.000 шайтан жиндери бар. Мен ошол 70.000 баламды түрлүү жаман жолдорго жумшаймын дейт. Ар түрдүү жерге ордоштурамын дейт. Эй Мухаммад, билип койгон дейт. Балдарымдын дейт жанында дагы 70.000 жиндер бар. Ошолордун дейт бир бөлүгүн билимдүүлөргө жумшаймын. Бир бөлүгүн жаштарга, жаш жигиттерге, жаш кыздарга жумшаймын. Бир бөлүгүн болсо туура жолдо жүргөн адамдарга жумшаймын. Намаз окугандарга, садака бергендерге, зекет бергендерге, ажыларга жумшаймын. Бир бөлүгүн картайган аял кишилерге жиберемин дейт. Жаштар дейт, жаш жигиттер, кыздар жайы келгенде дейт, жай күн ысык болуп келгенде дейт, алар менен арабызда дейт эч келишпестик болбойт дейт шайтан. Мен айтканымды эле кыла берет дейт. Эч кандай ортосунда келишпестик болбойт. Мен эмнени айтсам дейт, ошону орундатышат. Алар менен биз чынында жакшы турабыз. А кичинекей жаш балдарга келсек, алар менен биз каалагандай ойной беребиз дейт да. Кичинекей баланы азырып коюш өтө эле жеңил дейт. Биздикилердин бир тобу адамдарга тек жамандык алып келет. Бир бөлүгү алардын жанына барат да, бир баледен кайгыдан эми кутула бергенде экинчи балеге учуратат. Айтор алардын өз эркине жибербей, айландырып турушат. Алар ушундай бир акыбалга, жагдайга түшүшөт. Алар ушундай акыбалга түшүнчү себепчи болду деп башка бирөөлөр күнөөлөп калат. Сен үчүн ушундай болду, сен ушундай кылдың деп, алар балки өзүм эмес, башка бирөөнү эле күнөөлөп калышат экен. Анан кийин шайтан таква адамдар туурасында айтты. Таква адамдарды кандай жолдон чыгарарын айтып баштады. Эй Мухаммад, таква бир киши дейт, 70 жыл бою чын ихласы менен Аллах Таала кулчулук кылган эле. Ибадаттардын натыйжасында Аллах Таала ушунчалык кереметти берип койгон, ушунчалык даражасын көтөрүп койгон, ооруп аткан адамдарга шифа деп койсо эле айыгып кетет экен да. Кандай гана оору болбосун, үйлөп койсо эле айыгып кетет экен, ушунчалык даражага жеткен эле. Мен анын артынан түштүм, эч ажыраган жокмун дейт. 70 жыл шайтан артынан түшүп, азгырып, эч жака кеткен эмес да. Ошону качан, кайсыл жолдон бир ачылып калат экен, бир левый правыйды берип калсам экен деп, 70 жыл азгырып жанына кеткен эмес, ажыраган эмес да. 70 жыл артынан жүргөн. Натыйжада 70 жыл өткөндөн кийин ушундай бир азырган, акыр барып ойноштук кылган, зына кылган, адамды өлтүргөн, аягында капыр болуп өлгөн. Аллах Таала жок, Аллага шерикти кошуп туруп, акырында өлгөн, шайтан ушуга чейин барган, адамды жөн койбойт. Сиз ойлойсузбу, мен болду, иманды болдум, намазым 5 вак окуп атам, болду, мени шайтан азгырбайт дебеңиз. 70 жыл ушундай даражага жеткен адамды секундада калтырган эмес. Азгырген күнү түнү каякта болбогун азгырган. Шайтан сизге душман, фаттахизуху адуа. Аны шайтанды душман катары көргүлө. Ал силерге эч качан дос болбойт. Жакшылык сизге жакшы ой бербейт. Бара турган жери аны тозок, алып бара турган жери тозок, азгыра турган жери акыры барып тозокко чейин алып кетет. Шайтан эч бир секундада унутпаңыз сизди азгырып жатканыңызды.